Бүгүн Альянс Алтын компаниясына Шуңкар Уя айыл өкмөтүнө Жалал Абад жана Ысык көлдөн келген айыл өкмөт өкүлдөрү менен биргеликте Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү менен таанышат. Иш алып баруусу, заводду кантип иштетет, ичинде коопсуздук эрежелери менен биргеликте таанышып, айыл өкмөттөр бири-бири менен иш тажрыйбасын алмашат. Сол жакта турган мынакей ушул жерде отделение жок, выщелачивание да, цонирование 5 чан өзүнчө бөлүнгөн. Но сиздер көрүп турган дуал, бул жөн эле дуал эмес, бул деген аварийный бассейн. Кокус ашып же бир аварийный случай болсо, пульпа сыртка агып чыкпайт. Но бассейндин ичинде калат да. Главный пульт управления деп коебуз, сокращенно ГПУ. Фабрика ушул кабинеттен башкарылат. Бир сменде 2 оператордон отуруп башкарышат. Биздин фабрика 90%га жакын автоматташтырылган да, почти 90%га. Тодон самосвалдар менен руда келет, складтын эмеси. Фронтальный погрузчик биринчи стадияга жанагы өзүнчө корпус көрсөтпөдүм, ошол жерде дробилка турат. Эң биринчи эле процесс бул процесс дробления. 125-100 мм. Ушулардын жардамы менен майдаланат биринчи мельницада. Мельницага кирген руданын размери мынакей. Ушул размерден биринчи мельница 1 мм чейин бизге майдалап берет. Шуңкар Уя айыл өкмөтүнө атайын иш сапары менен келгенбиз. Андан тышкары ушу аймактын жалпы эле өнүгүп жаткандыгы боюнча көп маалыматтарды алдык. Бизге негизги максатыбыз ушу тажрыйба алмашуу болчу. Анан бизге өзүбүздүн аймакка дагы көп нерселерди үйрөндүк, алдык десем болот. Ушул аймактагы жайгашкан атайын ушу жер үй, алтын кен чыгаруучу ошо заводко келип биринчи жолу ушу областка да биринчи жолу келишим. Анан ошо алтын чыккан жерге биринчи жолу келип көрүп атам да. Абдан мындай жеринде көргөндө башкача сезимдер болот экен. Себеби киргенден баштап эле коопсуздук аябай каралган экен. Ушундай бир тартип бар экен. Анан ушу алтындын кандай чыга тургандыгы, кандай обработкалардан өтөт, баардыгын ушу жеринде көрүп, абдан кызык болуп жатат. Бул жерге келгенибиз Шуңкар Уя айыл өкмөтүнүн чакыруусу менен келип, тажрыйба алмашуу негизинде келгенбиз. Айыл өкмөттүн иши менен таанышып, анан Чаткал районунда бизде да ушундай кен тармагы көп, жаңы ачылып аткан. Бул жерде да Алтын Альянс компаниясынан кандай иш алып барат, эмне кандай шарттар бар, ошол боюнча тажрыйба алып көрүп таанышып берип атабыз. Алтын Альянс компаниясы Шуңкар Уя айыл өкмөтүнө көптөгөн мындай жардамдарды берип, бардык социалдык маселелерине көптөн көп жардам берет экен. Биз айыл өкмөтүбүз менен барып, биздин айыл өкмөттө да иштеген кен тармагындагылар бардык ушундай тиешелүү жардам берет. Бул жактан алган опытыбыз ал жактан барып тажрыйбабызды бөлүшүп, мындай кылсак болот экен, Алтын Альянстын кылган жумуштары боюнча деп, бул жактан көрүп кеткен тажрыйбабызды ошол жактан бөлүшөбүз деген ойдо алып кетип атабыз. Биздин Шуңкар Уя айыл өкмөтүнүн демилгеси менен тажрыйба алмашуу максатында Ысык көл областынан Каркыр айыл өкмөтүнөн келишти, Чаткал районунан Жалал Абад областынан, Канышкай айыл өкмөтүнөн ушу депутаттар, айыл башчылар, айыл өкмөтүнүн аппаратынан кызматкерлер келишти. Тажрыйба алмашуу ушу кен жайгашкан айыл өкмөттө кандай ишмердүүлүктөр жүрүп атат, кандай өнүгүүлөр болуп атат деп 2 күндөн бери таанышып, Шуңкар Уя айыл өкмөтүндөгү болгон объектилерди, кылынган иштерди баарын жеринен көрүшүп, анан бизге сунуш болду. Ушул келген конокторду Альянс Алтын компаниясынын ичиндеги өнөр жайы менен да тааныштырып койсок болобу депчи. Биздин жетекчилик ар дайым мындай иш-чараларды колдоп келет. Бүгүнкү келген конокторубузду да киргизип, өнөр жайы менен тааныштырып чыктык азыр. Кызыктуу суроолорду беришти. Канышкай айыл өкмөтү Жалал Абадтан келген. Бул алтын кен жайгашкан айыл өкмөт, аларда да биздикиндей болуп.
алар ойлойм ушул көп суроолорго жооп ала алышты депчи. Себеп дегенде көбүнчө ошолор суроо беришип атты да. Бизде да алтын казылган, хвостохранилище кандай, фабриканын ичи кандай, жумушчу орундар кандай, тамак аш кандай деген суроолорду аябай көп беришти. Бирок жоопторун өзүбүздүн адистер жеткиликтүү бергенге аракет кылышты.